Сүрөлөрдүн сырлары. Биринчи. Фатиха сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, Аллах Таала аны бул дүйнөдөгү жана акыреттеги бардык аруу тилектерине жеткирип, ар кандай балелерден сактайт. Бул сүрөнү кагазга жазып, аны сууга эзип, суу менен кошо ооруп жаткан адамга ичирсе, ал Аллахтын уруксаты менен шипа табат. Экинчи. Бакара сүрөсү. Аллах Таала бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адамды ар кандай сыйкырлардан өзү сактайт. Үчүнчү. Али Имран сүрөсү. Бул сүрөнү 3 жолу окуган адам элге болгон карыздарынан кутулуп, күтүлбөгөн жактардан көп мал-мүлккө ээ болот. Төртүнчү. Ниса сүрөсү. Бул сүрөнү окуган жубайлар ар дайым ынтымакта жашашат. Бешинчи. Маида сүрөсү. Бул сүрөнү 40 жолу окуган адамдын ырыскысы көбөйөт. Алтынчы. Анам сүрөсү. Бул сүрөнү 41 жолу окуган адамдын бүтпөй жаткан иштери ийгиликтүү бүтөт. Жетинчи. Араф сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам акыреттеги азаптан алыс болот. Сегизинчи. Анфал сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адам зындан түрмөдөн оолак болот. Тогузунчу. Тобо сүрөсү. Бул сүрөнү 17 жолу окуган адам эмнеге муктаж болсо, ошого жетет. Онунчу. Юнус сүрөсү. Кимде-ким бул сүрөнү 21 жолу окуса, Аллах Таала аны душмандарынын жамандыгынан алыс кылат. 11. Худ сүрөсү. Ким бул сүрөнү 3 жолу окуса, муктаждыгы камсыздалып, деңизге же сууга чөгүп кетүү сыяктуу кырсыктардан алыс болот. 12. Юсуф сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам сагынып күткөнүнө жетет. Бардык жандуу жансыздардын көзүнө жылуу көрүнөт. 13. Раад сүрөсү. Аллах Таала бул сүрөнү окуган адамдын балдарын жин-перилердин жамандыгынан сактайт. 14. Ибрахим сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала аны душманына үстөм кылат. Ошондой эле ата-энесин андан ыраазы кылат. 15. Хижр сүрөсү. Бул сүрөнү 3 жолу окуган адамдын кирешесине Аллах Таала берекесин ыроолойт. 16. Нахл сүрөсү. Бул сүрөнү 100 жолу окуган адам душманын жеңет. 17. Исра сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адам кара ниет адамдардын кызганычынан, ушакчылардын жамандыктарынан алыс болот. 18. Ках сүрөсү. Ким бул сүрөнү жума күндүн түнү 1 жолу окуса, келерки жумага чейин боло турган кыйынчылыктары жөнгө салынат. 19. Мариям сүрөсү. Кимде-ким бул сүрөнү 41 жолу окуса, Аллах Таала ага бардар турмуш ыроолойт. 20. Тоха сүрөсү. Кимде-ким бул сүрөнү 21 жолу кызына окуса, кызынын бактысы ачылат. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Кийинки чыгарылышта сүрөлөрдүн пайдалары тууралуу дагы улантабыз.